Саламатсыздарбы? Өзүнө карата ишенич. Менимче эч ким бул жерден талаша албайт болуш керек. Бүгүнкү күндүн эң актуалдуу, эң эле орчундуу суроосу десем жаңылышпайм. Жана көптөгөн адамдар канткенде өзүмө ишенимдүү, өзүмө ишеничим бекем адам боло алам деген суроону көп узатышат. Ошол себептен бүгүнкү видеобуз ушул тууралуу. Өзүнө карата ишенич бул көндүм деп айтсак жаңылышпайбыз. Башкача айтканда навык. Бул нерсе эмне үчүн көндүм деп айтканга болот? Анткени бул дароо эле келбейт. Бул адам баласында акырындык менен келе турган сезимдер, акырындык менен пайда болуп турган ишеним деп айтсак болот да. Анан адам бардык, биз көп эле видеодо айтып келебиз, бардык учурда суткасына 24 саат бою же болбосо бардык сферада, бардык тармакта дайыма өзүнө өзү ишенимдүү болуп жүрө албайт. Бул нерсени өзүңүздөн күтсөңүз жана өзүңүздөн талап кылсаңыз, анда эң эле өкүнүчтүүсү өзүңүздү жоготуп алуу коркунучу бар, же болбосо өзүңүздөн көңүл калуу, таптакыр ишенимди жоготуп коюу коркунучу бар. Андыктан бул нерсени талап кылбаңыз. Бул акырындык менен сиз өзүңүз тандап алган тармакта, сиз өзүңүз тандап алган кайсы бир областта келе турган көндүм. Өзүнө карата ишеним деген эмне? Бул кандай гана кыйынчылыктар болбосун, кандай гана тоскоолдуктар болбосун, мен өзүмө ишенем. Мен кыла алам. Мен алдыма кездешкен тоскоолдуктарды мен мындай кыйынчылык катары карабайм. Мен муну чакырык катары, мен муну вызов катары, орусча айта турган болсок, ошол катары эле кабыл алам. Мен аны жеңем деп өзүнө ишенүү, бул сизге өзүңүзгө карата ишенимди пайда кыла турган адат деп айтсак да болот. Анан дагы бир баса белгилей кете турган нерсе, сизге басым кылган, сизге тескери таасир тийгизген, сизди сөзү менен өстүрбөй, тескерисинче сөзү менен өлтүрө турган чөйрөдөн, ошондой адамдардан алыс болгонго аракет кылыңыз. Же болбосо ошондой адамдарды токтото билүүгө өзүңүздө бир күчтү пайда кылыңыз да, мындай эле коркпой эле айтыңыз, суранам. Экинчи, сиз мага андай сөздөрдү айтпаңыз. Мен өзүмө ишенем, мен бул нерсеге жетериме. Сиз мага ишенбесеңиз, мен өзүмө ишенем, кечирип коюңуз деген сөздү айтсаңыз, ал адам экинчи сизге терс таасир бере турган сөздөрдү айтпайт деп ишенем. Андан ары ички үн деп коет да. Бул нерсе абдан биз байкабайбыз, бирок бизге абдан өзүнүн чоң таасирин тийгизет. Ичиңизде, ички диалогуңузда, өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшкөндө, сиз өзүңүзгө кандай сөздөрдү айтасыз? Текшерип көрсөңүз. Койчу, сенин колуңан келбейт. Сен жолу болбогон кишисиң. Качан эле сен жыргатчу элең? Ушинтип эле ар ким сени колдонуп жүрөт деген өзүңүзгө негативдүү, тескерисинче сизди өстүрбөй өлтүрө турган, баса турган сөздөрдү айтып атсаңыз, анда сизге өзүңүзгө карата ишенич эч качан келбейт. Ошондуктан ички үнүңүздү дагы туура нукка салыңыз. Башкача айтканда, сиздин өзүңүзгө карата ишенимди бекемдей турган сөздү айтыңыз. Сен өзүң ойлогондон да артык каласың. Кантип эле ушул колуңан келбейсиң? Мен жолдошумдун жакшы сөзү бар, кытайлар кыла алган нерсени мен эмнеге кыла албайт элем деп бүгүнкү күндө эң сонун сапаты жагынан, сонун кадимкидей эле аспаптарды жасап алды да. Ошол сөзү мага абдан жагат. Япондор жасай албаган, тескерисинче япондор, кытайлар жасай алган нерсени мен эмнеге жасай албайм деген сөзү менен ал көп ийгиликтерге жетти десем жаңылышпайм. Ошондуктан өзүңүздүн ички үнүңүздү дагы тууралаңыз. Андан ары адам дагы бир ыкманы сунуш кылгым келет. Адам баласы дегеле бир учур келет, мотивация жоголот, чөгөт, башын төшөккө чүңкөп алып, тургусу келбеген учурлар болот. Эч нерсе кылгым келбей калды, эмнеге кылып атам, эмнеге жүрөм деген учурлар үчүн жакшы бир ыкманы сунуш кылгым келет. Качан сиз ийгиликтерге жеткенде, ар бир ийгилигиңизди тизмелеп жаза бериңиз. Мен азаматмын, мен ушундай ийгиликке жеттим, менин колуман келди, мен муну кылдым деген сиздин ийгилигиңиз, же болбосо өзүңүзгө кат болуш керек дагы. Ошол нерсени дайыма сактап коюңуз же көрүнүктүү жерге илип коюңуз. Ийгиликтериңиздин тизмесин. Качан көңүлүңүз жөккөндө ошол тизмени карасаңыз, ишенип коюңуз, ал сөзсүз түрдө сизге жардам берет. Сизди кайрадан шыктандырат, мотивацияңызды ойготот, кайра турганга күч берет. Анан жыйынтыктай турган нерсе, сиз өзүңүзгө ишенмейинче, сизге эч ким ишенбейт.
Ошол себептен өзүңүзгө ишениңиз.